Мен ойлойм бүт бардыгы мыйзамдарды биз азыр бүгүнкү күндө Кыргызстандын экономикасынын өнүгүүсүнө багытташыбыз керек. Именно экономика мыйзамдарды. Ал жерде аябай көп нерселерди оңдош керек да. Биринчи кезекте экономикалык саясатты жана ошол саясаттын бүт бардыгын жана денежный кредитный болобу, правовой жактан болобу, башка жактардан болобу, ошонун бардыгын өнүгүүгө жумшаш керек. Өзүңүз авторлук менен кайсы мыйзамдарды алып чыгасыз? Же авторлук? Мен эми азыр мен ойлойм жанагы бүгүнкү күндө уже мына Кытайдын эмелери, Япониянын бүт баарын тажрыйбалары көргөзүп атат. Мындайча айтканда интегральный экономика түзүш керек да. Мындайча айтканда план менен рыноктун преимуществолорун бириктирип, ошондой саясат жүргүзүш керек бүгүнкү күндө. Биз азыр чисто рынок өткөнбүз, рынок бүт баарын өзү чечет, мамлекет киришпеш керек деп жүрүп, либерализация өтүп жүрүп, ошондуктан бүгүнкү күндө ушул состоянияга келдик да. Мынабу эмелердин мисалы особенно Кытай, Индия, ошол эле Южный Корея, Япония, ошол эле Америка, алар баардыгы план менен жашайт. Алар баардыгы план менен жанагы рыночный экономиканын преимуществолорун бириктирип туруп, бүгүнкү күндө интегральный саясат менен өнүгүп келе жатат. Биз эле мынабу рынокту бүт бардыгы чечет. Сиз отурасыз, свободное плавание. Плаваниеде рынок бүт бардыгы өзү чечет. Анан кийин прибыль, основной, конечный цель развитие эмес, прибыль любыми средствами болот. Ошондуктан бул саясаттан биз кетишибиз керек, кайтышыбыз керек. Эгер өнүгөбүз десек, биз башка саясат, дүйнө жүзү совсем башка саясатка өтүп кетип атат. Интегральный, так сказать, экономика развития өтүп атат да. Ушуну менен байланыш керек.